Урматтуу мекендештер, мен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттардын инвестициялоо жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштап жатам. Бүгүнкү күндө мыйзам долбоору коомдук талкуудан өтүп, жогорку кеңештин кароосуна кирди. Ушул мыйзам долбоору боюнча сиздерге кыскача маалымат берүүнү туура көрдүм. Белгилүү болгондой, социалдык фондко төлөнүүчү каражаттардын 2% пенсиялык топтомо бөлүгүнө которулат. Топтолгон каражаттардын максаттуу пайдалануунун жол жоболору мыйзам менен так аныкталган. Мисалы, өзү же жакындары ооруга чалдыккан учурда, туруктуу жашоо үчүн башка өлкөгө чыкканда, адам каза болгондо, анын мураскорлору кайрылганда жана башка учурларда бул каражатты алууга болот. Мен сунуштап жаткан мыйзам долбоору менен топтомо бөлүктүн каражаттарын жеке менчик курулуш компаниялардан ипотекага үй алганда баштапкы төлөм катары пайдаланууга укук берүү каралууда. Себеби мамлекеттик ипотекалык компаниядан үй алуу үчүн кезекке турган жарандарыбыздын саны абдан көп. Ошондуктан жарандарыбыздын турак жай алуусун жеңилдетүү үчүн мыйзам долбоору иштелип чыкты.